Жолдон өтүп баратып, улам өчүп жанып жаткан кызыл жарыктан бир нерсе болгонун сезип, унаасын окчун токтоткон айдоочу басып келип, телефондун жарыгында унаанын ичин карап жатты. О Кудай, тирүү экенсиңер, мен азыр деп капшырылып калган эшиктерин ача албай жатып, араң ачканда Нуркалы өзү тааныбаган бирок жардамын аябаган адамды кучактап алып, ыйлап жиберди. Жакшы элесиңби? Жүрү кеттик. Унааңды эртең караштырабыз деп үйүнө алып жөнөдү. Мен да жумуштар менен барып, ишти бүтүрүп, чайлашып, анан кеч чыккан элем. Атым Кемел, экөөбүз бир райондон экенбиз. Кемел, кечиресиң. Унааңды токтото турчу, сүйлөшөлү. Мындай ысым бизде чан деле го. Атың таныш болуп жатат. Кайын журтуң кайтарап. Өзүбүздүн эле райондо. Ортодо 3 айыл бар. Эмне болду? Сенин кайын журтуңдан экенмин. Алтынай деген таанышым бар болчу. Жубайың ошол кыз эмеспи? Ооба ошол. Эки кыргыз сүйлөшө келсе, тууган чыгат деген ушул да. Үйүңө барбайлы дегеним мындай. Түн бир окумда бирөөнүн тынчын албайын дегеним болчу. Анан кечирип кой. Ошол Алтынай менин жакшы көргөн кызым эле. Ошол кызды бир кезде ала качып жүрөгүмдү ооруттуң эле. Бүгүн мени кубантып, мага өмүр тартуулап отурасың. Берген жардамыңа ыраазымын. Баса эстедим. Сүйлөшкөн жигитим бар деп алып кетет. Эгер келбесе, мен кала берем, кетпей деп 3 күн күткөн. Тагыраагы мен да күткөм. Анткени сүйүүнүн кадырын атам аркылуу билем. Атамды эжелери жемелеп жатып, апамдан ажыратышкан экен. Үйдө оорукчан чоң энем бар болчу. Апам жумушка кеткенде келип алышып, качан келсек апам өзү калат. Сен иштей бер, бирок аялың үйдө отурсун деп тынчын алышат. Апамды сонун эле карап жаткан, баары таза, курсагы ток, кыйналып бүткөн окуусун иштебей калса убал эмеспи деп атам көнбөй коюптур. Чыр чыгарып жүрүп ажыратып жиберишет. Таятам ачуусу менен ошол эле айылга апамды күйөөгө берип коет. Ошо мен бир күн апамда, бир күн таятамда, бир күн атамда жашап жүрүп, апам, атам бири-бирин кандай сыйларын түшүндүм. Атам бир жактан келсе, бир нерсе ала келип, мен аркылуу апама берип жиберет. Апам үйдө боорсок бышырса да, кагаздарга ороп, атама берип жиберет. Атам кадимкидей ыйлачу. Боорсокту жыттап алып, апаңдын жасаган тамагы да сонун болчу деп. Ошентип жүрүп, апам көз өтүп кетти. Атамдын ыйлаганы азырда көз алдымда. Кечирип кой, сөзүмдү узартып жибердим. Мен болгону сүйүүнү аяй билем деп айткым келген. Аянычтуу окуя экен. Силер мени эмне үчүн 3 күн күттүңөр? Ал убакта боюнда бар экен эле го. Кимдин? Алтынайдынбы? Ким айтты? Ал эшигимди кыз боюнча эле аттады. Мына кызык. Ошондо кабар алганы келген досу ушинтип барган болчу. Мен ошон үчүн келген эмесмин. Ал досу азырда бар болсо, тактап сурасаң болот. Атын унутуп жатам. Алтынай аябай күттү. Мен жигити бар экенин билген эмесмин. Бирок эгер алып кетсе, каршылык көрсөтүүгө акым жок дегеним. Кечир тууганым. Кызуучулукта айтылып кетти окшойт. Бактылуу жашоо тилеймин. Мен ушул жерде эле калайын. Мейманканада түнөп кылам. Сага чоң рахмат. Байланышып туралы деп номерин алып коштошуп кала берди. Тирүү калганына, түшкө окшош жолугууга, ортодогу жалган маалыматка ага ишенип алганына, Кариманын калпты окшоштуруп айткандарына таң калып, уйкусу качып, үйүнө тез эле жетип, кайра башынан териштиргиси келип жатты. Өмүрүндө таңдымындай күткөн эмес чыгар. Үйүнө жетип эле жумушуна жөнөп жаткан аялын 1 саат кечигип барасың, айтып кой, зарыл сөз бар деп
muzdaq suudan jutunup betine çaçıp aldı. Güyösünün mınday alın görgen Karima çoçup ketdi. Jakşı elesingbi? Seni toyda dep gayra çalbadım. Tünöp kalam degeningden ulam. Oşo çalbağanın jakşı boluptur. Bolbosa gemel menen süйлöштүрүп koymokpun. Kalıptı gimin aytkanın tasın bolmok. Al jigit jakşı adam eken. Gözüm jetti. Altınaydın boyunda bar ekenin kim aytты ele saga? Özübü je gemelbi? Ozundan çıgara görbe dedin ele. Mıntip çıgıp ketti özüle. Kana kulak sende. Bul ret jalgan aytmay jok. Emi azır jaşodo gereги jok deçi. Birok jalgan aytkan jakşı sapat emes. Karima kuvarıp oturup kaldı. Anı özüm oylop taap ele aytıp koygon bolçumun. Geçirip koyçu. Geçiribegen demne? Özgörmegile. Nurkalı tiştenip sırtka çıkıp ketdi. Oşol boyunca süйлөбөйт. Baldары менен да сабак даярдабайт. Жумушунан барат, сыртта сейилдеп келет. Жашоосунан жарыгы тийбесе да, убагында өзүн 3 күн күтүп, түңүлгөндө гана башкага жар болгон Алтынайдын элеси көбүрөөк тартылып туруп алды. Чындык кечигип болсо да баш көтөргөнү, ичин өрттөгөнү менен экөөнүн таза сезимдери жүрөгүнө жылуулук тартуулап турду. Мен сага жолугушум керек. Албетте, бирге жашоо үчүн эмес, сендин кечирим суроо үчүн. Албетте, пайдасы жок дечи, бирок сурабай койгонго жүрөгүм тынчтык бербей жатат. Алтынай деген ой ойгонсо өңүнөн, уктаса түшүнөн кетпей турган учурда көңүл жубатар бир сөз айта албаган балдарынын апасына көңүл бурбай койгону өзүнө жакпай турса да башка арга таппай койду. Чыныгы сүйүү өлбөйт, калптын казаны кайнабайт. Бир кезде жасаган жамандык өз башыңа муш болуп тиет деген сөздүн төгүнү жок тура.